НТС каналын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда Айнура Каватай кызы. Кыргызстанда дагы 3 адамдан коронавирус аныкталды. Алар Ош областынын Ноокат районунун тургундары. Бирөө Жаңы Ноокат айылынан, экөө Токтомат Зулпуев айыл өкмөтүнүн жашоочулары. Үчөө тең аялдар. Жаш курактары 67, 71 жана 77 экен. Коронавирус жаңы табылган адамдар Кувейтке умрага барып 12 мартта кайра келишкен. Бирок алар Сузактын тургундары менен бир самолетто болгон эмес. Түз катта менен Ошко учушканы белгилүү болду. Алар менен кошо бир учакта 282 жүргүнчү болгону айтылууда. Учурда илдетке кабылгандар менен байланышта болгон жарандарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бүгүн брифинг учурунда билдирди. Ноокат районунун тургундарында инфекциянын клиникалык белгилери жок болгон, бирок лабораториялык изилдөө учурунда илдетке кабылышканы тастыкталган. Коронавируска кабылган бейтаптар аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө изоляцияга алынды. Анан мен кайрылып кетет элем, ушу умурага барып келгенде дагы өзүңөрдүн үйүңүздөрдөн чыкпай, эч кандай төлөөгө, тойлорго барбай, өзүңүздөрдүн үйлөрдө туруңуздар. Анан ар кандай клиникалык признактар болсо биздин медиктерге чабыла. Эң суранып кетүүчү нерсе эч жака чыкпай, өзүңөрдүн үйүңүздөрдө карманганыңызды суранам. Азыр биздин врачтар мына баардык тизмелердин баары тастыкталган, ошолор боюнча үймө өтүшүп, баарыңардын состояниеңиздарды карап, дагы бир жолу анализди алып, анан текшерип, андан кийин сиздерге уже эмне кылыштын баарын жеринен консультация берет. Бул жерде эч кандай паникалап кетпеш керек. Мен ар дайым айтып атам, ар бир адам өзүнүн санитардык гигиеналык режимдерди, анан ошону биз айткан шарттарын сизде моундай контакт болгондон кийин үйлөрүңөрдөн чыкпай, балдарды дагы семьялар менен ошону бир убактылуу ограничение кылып турсаңар, бизге дагы жакшы. Коронавирус боюнча жаңы 3 учур катталганына байланыштуу Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мындай режим бүгүн эртең мененки саат 10-до киргизилип, аталган райондун кирип чыга турган 4 жерине блокпосттор коюлду. Тагыраак айтканда, Зулпуев, Көкжар, Жаңы Ноокат айыл өкмөттөрүнүн жана Ноокат шаарынын кире беришине орнотулду. Бирок блокпосттордун саны мындан дагы көбөйтүлө турганы айтылды. Алар элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, коопсуздук чараларын көрүү, кичи ажылык сапардан келгендер менен байланышта болгондорду аныктоо максатында коюлууда. Ош шаардык милициясы берген маалыматка караганда, Ноокат районундагы коронавирус аныкталган адамдарда кичи ажылык сапардан келгенден кийин ажы той өткөрүүгө жетишкен. Adamların temperaturasını bilir, parayladı, kolları çok önemli. Çünkü özüne sorap, anamnesi sal. Kayaka vardılar, kaç patalarda oldular, koylarda oldular, ofis dersiler götürmüşler, toplattılar. Азыр ошондо бул жака адамдар текшерилип өткөрүлүп атабы? Коронавирус боюнча өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Ош шаарындагы 4 базар убактылуу жабылууда. Маалыматка ылайык, бүгүнтөн тарта Борбордук автоунаа базары, машина тетиктерин саткан соода жайлары, кийим-кече саткан Борбордук жана Келечек базары иштебейт. Ошондой эле мал базары дагы убактылуу жабылат. Мындай аракеттер алдын алуу чараларынын алкагына жасалып жатат. Ал эми азык-түлүк саткан жайлар жана дарыканалар жумушун токтотпойт. Бүгүнтөн баштап Ош шаарындагы коомдук транспортта жүрбөй турган болду. Мындан тышкары Баткен шаарында дагы оорунун тарап кетпеши үчүн чаралар көрүлүп жатат. Аталган каланын Борбордук базары, Тажикстан менен чектешкен Самаркандек базары, Карабак базары, Кадамжайдагы Хамелеон базары жана башка дагы ушул сыяктуу ири базарлар иштебей турган болду. Ошондой эле мал базарлары, автоунаа базарларынын иштешине да тыюу салынат. Азыркы тапта жарандарга эл көп чогулган жерлерге барбоо сунушталууда. Ошентип өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны 6-га жетти. Коркунучтуу илдет боюнча алгачкы 3 учур 18 мартта Жалал Абад областынын Сузак районунда катталган. Ал тургундар Сауд Аравиядан кичи ажылык сапарга кетип, ошол жактан жугузуп келгени маалым болгон. Учурда коронавирус табылган жарандар менен кошо самолетто келген адамдардын тизмеси такталууда. Республикалык штаб бул боюнча аэропорттор жана чек ара кызматынан маалыматын күтүп жатканын билдиришти. Белгилүү болгондой, Жалал Абад областынын Сузак районунда өзгөчө кырдаал киргизилген. Бүгүнкү күнү аталган аймакта санитардык эпидемиологиялык иш-чаралар өткөрүлүп жатат.
Азыркы тапта Кыргызстанда 14 күндүк карантинде 552, обсервацияда 410, медициналык көзөмөлдө 1250 адам бар. Булар үчүн жалпысынан 2290 орун даярдалган. Бирок өлкөнүн түштүк аймагында болгон түзүлгөн кырдаалга байланыштуу дагы кошумча 700 орундук уюштурулду. Алар Ош эл аралык аэропортуна дагы ачылууда. Бирок адамдардын келүүсү кыйла азайгандыктан аба майдандагы обсервация ресурстарынын болгону 50% гана пайдаланып жатканы белгилүү болду. Мына 3 айылдын территориясында турабыз. 3 айылда кирип жашаган адамдар кирген бойдон кайра чыгарбоо боюнча иш жүрүлүп атат. Эми чындыгында кээ бир учурларда төрөт үйүнө бара турган, төрөт кыла турганда жанагындай кемеде жала турган оорукчандарды врачтан 3 болсо 3 врач койдук. Ошолордун көзөмөлү менен эгерде действительно страдать этип аткан болсо, спец одеждалары менен чыгарганга уруксат берилип атат. Анан азыр бүгүнкү күндө кечэтен баштап дезинфекция иштери кечке маалдан баштап чечилди. Жетишпеген средстволордун баары келди. Бүгүн нас райондук МЧСтин адистердин баардыгы биздин дезинфекциялай турган участоктордун баарын, тротуарларды, базарлардын чекелерин дезинфекцияны баштады. Кыргызстан боюнча өзгөчө кырдаал киргизүү же киргизбөө маселеси бүгүн чечилет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясына өкмөттүн былтыркы жылы жасалган иштери тууралуу отчет берип жатып билдирди. Жыйында депутат Алиарбек Абжалиев кеч болуп кала электе өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизүү керектигин сунуштады. Анан бүгүнкү күндө Мухаммедкалый Дүйшөкевич, ЧСти киргизсе кандай дейсиз? Мамлекетте. ЧСти киргенге өзү мыйзамга жооп бере турган шарттар керек да. Кандай убакта ЧС болот? Мисалы үчүн бир областка кириш үчүн 2 районда ЧС болуш керек. Республикага кириш үчүн 2 областта ЧС болуш керек. Ушундай. Азыр бүгүн ушуну чечелип атабыз. Кандай формада болот? Мухаммедкалый Дүйшөкевич, мына депутаттарда жакшы сунуштарды берип атат. Ушуга кандай керек болсо депутаттар суббота, воскресенье бүгүн иштейли, ушул бир жыйынтыкка келели. Сиздер да ушуну тартибин карасаңыздар. Эгер киргизе турган болсо, чындыгында кириш керек. Эртең кеч болуп калды элек. Азыр 2 райондо кирди, 2 районго. Анан бүгүн кечке чейин анан карап туруп дагы чечим чыгарабыз деген ойлойм. Коронавируска байланыштуу Кыргызстан эл аралык каттамдарды убактылуу чектеди. Мындай чечим кечээ илдеттин алдын алуу боюнча иштеп жаткан республикалык штабтын кезектеги жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык бүгүнтөн тарта Бишкек жана Ош шаарларынан учуучу бардык эл аралык каттамдар токтоду. Бирок Москва-Бишкек, Москва-Ош, Новосибирск-Бишкек багытындагы каттамдарга жумасына бир жолдон учуп конууга уруксат берилди. Республикалык штабтын бул чечимин транспорт министрлиги чет элдик жана жергиликтүү авиакомпанияларга маалымдоого милдеттүү. Акыркы 2 жумадагы факторлор улуттук валютага болгон басымды күчөттү. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов доллардын кескин жогорулашы боюнча маалымат берип жатып билдирди. Буга Кыргызстандын экономикасынын ачыктыгы себеп болду дейт ал. Ошол эле убакта азыр Улуттук банкта доллардагы сомдагы жетиштүү экен. Доллардын запасы бери дегенде 5 айга жете турганы маалым болду. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында ишкерлердин банктардын колунда дагы доллар көп. Андыктан жарандарга дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок дейт мекеме жетекчиси. Кечээ эртең менен 1 долларды сатып алуу 72 сом 90 тыйын, ал эми сатуу 73 сом болуп жаткан. Кечке жуук АКШ валютасынын курсу кескин жогорулап, 12 сомго кымбаттап, 85 сомдон сатыла баштаган. Бүгүн доллар 79 сомго чейин түштү. Түшкү саат 12-лерге карата коммерциялык банктарда АКШ валютасынын курсу 79 сомдон 81 сомго чейин жетип, ал эми сатып алуулар 78 сом 70 тыйындан 81 сом 70 тыйынга чейин болуп жатат. На сегодняшний день у нас торговая... Бүгүн байкалгандай көптөгөн банктарда жана акча алмаштыруу жайларында доллардын курсу бир аз төмөндөдү. Мындай кырдаал бир нече күн болот. Акырында туруктуулук, тең салмактуулук орун алат деп ойлойм. Эмнеге азыр сатуу жана сатып алууда чоң айырмачылык бар деген суроо жаралат. Бул нерсе валюта рыногундагы белгисиздик, туруксуздук менен байланыштуу болууда. Бирок азыркы учурда банк системинде дефицит жок. Бир нече күндөн кийин бул абал турукташат деп ойлойм. Биз жыл башынан бери 22 миллион долларга жакын интервенция жасадык. Россиянын Оренбург аймагынан 157 кыргызстандык жаран чыга албай турат. Тышкы иштер министрлиги берген маалыматка караганда алар Сагарчин өткөрмө бекетине топтолуп турушат. Кыргызстандыктардын абалы элчиликтин жана Оренбургдагы консулдуктун кызматкерлеринин көзөмөлүндө экени маалымдалды. Аларга тамак аш уюштурулуп берилип жатканы кабарланды.
Мекемеден белгилешкендей, кыргызстандык жарандар Россиядан машина менен чыгып, Казакстан аркылуу келүүнү көздөшкөн. Бирок коронавирус коркунучуна байланыштуу 16 марттан тарта Россия-Казакстан чек араларында унаа каттамдары токтотулган. Сиздер азыркы саатка алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.